Эй, Мадиш, не кылып атасың? От менен ойногонго болбойт. Апей. Жыргайсың го? Ай, Мадиш дейм. Болбойт ойногон. Эмне болуптур? Бул жерде ширеңкеде бир аз күйүктөр эле өчүп калат. Мадиш, ширеңке менен ойногонго болбойт деп айтып атам мен сага. Бул кооптуу. Бул кандай кесепеттерге алып келет, билесиңби? Жок. Анда угуп ал. Эгерде сен өрт менен ойногон болсоң, анда сен үйдү, лабораторияны, же болбосо чоң бир жерди күйгүзүп, табиятыбызга зыян келтиришиң мүмкүн. Түшүндүм, термобек экинчи кайталанбайт. Болду, азаматсың. Достор, биз жөн гана от жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Биз азыр суроолорго жооп издеп, от жөнүндө эксперименттерди жүргүзүп, отту изилдейбиз. Достор, биздин бүгүнкү экспериментке ушул нерсе керек болот. Мынакей, бул темир, жана ушундай эле жыгач таякчалар. Анан бул эмне? Газ. Азыр эмне кылабыз? Биз кооптуу нерсе жасайбыз. Бул нерсени достор үй шартында жасоого болбойт. Же болбосо ата-энеңердин көзөмөлүндө жасаңыла. Туурабы? Антип эмне болот? А биздин илимий лабораториябыз күйүп кетсечи? Жок, күйбөйт. Мен бардыгын көзөмөлдөп турам. Анда мага тетик көзөмөлдү берип койсуң. Коопсуздук эң биринчи. Кана, баштай берели. Мадиш, эмнени байкап атасың? Темир идиштеги таякчалар менен кагаз күйүп атат. Демек ошондо темир идиште кагаз күйүп кетеби? Жок, темир күйбөйт да, ал эрийт. Анда азыр эрийт экен да. Эгерде таякчалардагы, кагаздагы күйүп атса, эмнеге темир эрибейт? Билбейм. Билбегениң да жакшы. Анткени биз бул нерсени азыр изилдейбиз. Бизде атайы изилдей турган объект пайда болду. Ошондо дагы бир эксперимент жасайбызбы? Ооба достор, бүгүн бизди толтура эксперименттер күтүп турат. Бизде суроо мындай болчу. Эмнеге кагаз күйөт? Эмнеге жыгач таякчалар күйөт, а темир күйбөйт? А балким темирди башкача жол менен күйгүзөбүз. Кандай ойлойсуңар? Темир күйөбү же күйбөйбү? Ага мен жооп бере албайм. Аны текшериш када керек. Бир эле жол ушул. Демек достор, биздин алдыбызда 3 ушундай каражат бар. Бул темир, жыгач жана ошондой эле кагаз. Азыр Мадиш, кандай ойлойсуң? Кагаз биринчи күйөбү? Азыр үчөө менин оюмча бирдей эле күйөт. Туурабы? Жок. Кайсынысы биринчи күйөт ошондо? Кагаз. Кагаз биринчи күйүп бүтөт, Анан кийин жыгачпы? Туура. Анан кийин темир, Анда достор баштайлы. Эң алгач достор мыкты күйгүзүп көрөбүз. Ал үчүн биз биринчи жыгачты күйгүзөбүз. Андан соң мыкты алабыз дагы. Күйгүзүп баштайбыз. Байкайлы, эрийби же эрибейби? Кара болуп калды. Капкара болуп калды. Биз азыр мыкты күйгүздүк. Бирок ал күйгөн жок. Ал карарып калды. А от болсо ага таасир эте алган жок. А эми таякчаны күйгүзгөндө ал күлгө айланды. Эми достор, биз кагазды күйгүзүп көрөлү. Бул эмнеге айланат экен? Гүлгөбү же ромашкагабы? Кагаз жыгачтан да бат күйдү, а бирок кагаз эмнеден жасалат? Бактан да. Ошондо экөө бир эле да, Кагаз болгону ичке бак, жука бак. Булардын бардыгын күйгүзгөндө карарып күйүп жатышты. Бирок темирди күйгүзгөндө бул жалындап күйгөн жок. Болгону ысып калды. Жана карарып кетти. Термобекке, эмне үчүн мук күйбөйт? А эмне такыр күйбөйбү? Достор, эгерде бир нерсе күйбөй жатса, демек биз ага керектүү температураны бере албай жатабыз. Мадиш, мен сага айтпадым беле, буга чейин биз толтура эксперименттерди жүргүзөбүз деп. Азыр дагы бир экспериментке өттүк. Мадиш, сен кандай ойлойсуң? Суу күйөбү? Апи, дишинин күлкөсүн келтиресиз да, суу канча эле күйсүн?
Туура айтасың. Суу менен от таптакыр карама каршы заттар. Бирок мындай кылалы. Азыр сууну күйгүзүп эксперимент жасап көрбөйлүбү? Мынакей достор, биздин алдыбызда идиш жана ошондой эле суу бар, жана ошондой эле шеренке бар. Азыр сууну биз идишке куябыз, стаканга жана күйгүзүп көрөбүз. Өчүп калды. Айтпадым белем, суу суюк ал күйбөйт. Ошондо суюк нерсенин баары күйбөйбү Мадиш? Бизде дагы кандай суюктуктар бар? Мисалы спирт. Спирт күйөбү? Спирт күйөт да термобойке. Анда ушул эле жол менен спиртти күйгүзүп көрөлү. Дайырсыңарбы? Кеттик. Бизде 10-15 миллиграммдай суу бар. Ошол эле суунун үстүнө биз спиртти куябыз. Жана күйгүзүп көрөбүз. Кеттик. Коопсуздук үчүн биз көз айнек кийип алдык. Анда эмесе кеттик. Күйбөй койду. Кана дагы бир жолу. Бул деле күйбөй атат. Эмне кыйнап атасыздар мабаке? Суу менен спиртти аралаштырганда күйбөй атпайбы? Суу менен спиртти аралаштырганда күйбөйт. Анын өзүн эле күйгүзүш керек. Анчын достор бизге табак керек болот. Азыр достор биз спиртти алабыз дагы табакка куябыз жана шеренке менен күйгүзөбүз. Мына көрдүңүзбү термобойке? Спирттин өзү эле күйөт. Суу менен спиртти аралаштырганда күйбөйт. Достор, биз азыр эксперименттерди жүргүздүк жана буга чейин биз айтып атканбыз. Суюк нерселер күйбөйт, ал эми катуу нерселер күйөт деп. Бирок биз жаңылышыптырбыз, анткени спирт күйүп, темир күйгөн жок. Көрдүңөрбү? Кандай таң калыштуу нерсе бул феномен. Эми достор, биз бул учурда профессордун оюн угуп, кеңешип көрүшүбүз керек. Макулбу? Туурабы? Туура. Кеттик. Күйүү бул кычкылтек менен химиялык реакция болуп эсептелет. Кычкылтек зат менен реакцияга кирип, жаңы нерсеге айлантат. Ал жарыкты жана жылуулукту бөлүп чыгарат. Дал ушул күйүү деп аталат. Достор, бизди дайыма өрттөн сактаган куткаруучулар тобокелге барып өрттү өчүрүшөт. Билесиңерби, эмнеге алардын атайын жасалган кийимдери эч качан күйбөйт? Себеби алардын атайын жасалган кийимдеринде эч качан күйбөй турган суюктук бар. Өрт өчүрүүчүлөрдүн кийими эмнеге күйбөйт? Эми олар багы өзү суулар менен келет да. Анан өрткө жакындабай жанында колунда суу шланг менен суу өчүргүч эме өрт өчүргүч турса, суучу анан олорго өрт кантип жакындайт, келатканда эле тоссоң нары кетет да. Өрт өчүрүү убагында өрт күйүктөшпөш үчүн анын материалдары башкача жасалат, ошол себептен. Себеби өрт өчүрүүчү болуп атпайбы? Өрт өчүрүүчүлөр өрткө кирип адамдарды куткарып чыгат, ошон үчүн алардын формалары күйбөйт. Бул жана өздөрүнүн ылайыктуу кийим тигиши үчүн дегендей ошондой түшүн. Алар ошо өрт өчүрүп иштешкендиктен алардын кийими ошого ылайыкталып жасалат, күйбөгөн материалдан. Атайын ошо күйүп кетпеш үчүн материал башкача. Есть не такой ткань, который огнестойкий ткани. Потому что у них огнестойкий костюм, который защищает от пожаров и игольков. Мындай күйбөгөн жиптер бар, ошодон жасалып берет. Анткени алардын кийими өзгөчө тканьдан жасалган. Өрт чыкканда кайсы номерге чалыш керек? 103. 101. 101. От ысык болот же муздак болот? Экөө тең боло береби? Жок, ысык эле болот. Муздак от жок, Жок. От негизи ысык болот, А муздак от барбы? Жок. Достор, муздак от жок деп атпадыңар беле? Көрсө муздак от бар экен. Ал деген эң төмөнкү температурадагы от болуп саналат. Аны кычкыл заттардын аралашмасынан жана этил спиртинен жасашат экен. Муздак отту спецэффекттерди жасоодо жана фейерверктерди жасоодо колдонушат. Мына ушундай достор.
О, Мадиш, эсеп чыгарып атасың ба? Достор көрдүңөрбү? Мадиш аябай белгилүү болуп эсеп чыгарып атыптыр. Мен тоскоолдук жаратайын. Ошондо 223 84 238 84 07 86. Мадиш, бул эсеп жакшы, аябайчы. Мен азыр досторго, сиздерге жана ошондой эле Мадишке бүгүнкү теманы бышыктоо иретинде дагы бир кызыктуу тажрыйба көрсөтөм. Мен даярмын. Бали, тажрыйба дегенде эле даяр боло калдыңбы? Анда эмесе достор, бизге ушундай табак керек болот. Жана ошондой эле шекер. Мадиш, эмне мындай укмуштуудай идишке салып койгонсуң? Бул дей мен ойчу идиштеримде турбабаке атайын чыгарып койдум. Жана бремен музыканттардагы хан бар го, өзүнө ушундай идишке жумуртка салып алып жейт го. Бышкан жумуртканы көрдүң беле? Дал ошого окшош экен. Кеттик анда. Шекерден тышкары бизге сода керек, жана ошондой эле кум керек. Сода бар, кум дагы бар. Жана ошондой эле достор, спирт, анан ушундай каражаттар керек болот. Бул каражаттардын аты билиң-билиң. Кеттик. Эң алгач биз кумду табагыбызга салып алабыз, төгүп. Окей. Кум даяр, менин колдорум даяр. Кумду салып алдык. Мынакей достор, бизде сода бар. Соданын ичине эле, бул жерде 1 кашык сода. Ошонун эле ичине биз шекерди кошуп алабыз. Эми дал ошол аралашмабызды биз ушул даярдап койгон идишибизге салып алабыз. Анан үстүнө спирттен куюп туруп. Достор, даяр болсоңор, мен күйгүзүп салдым. Тажрыйбабыз, Мадиш. Фараон жылан меселе. Сөйлен жанында калды го, жылдыз курт. Уят эле болдук, эл алдында. Бизге бир нерсе жетишкен жок, Достор, биз эмнеге мондой болуп калды деп эксперттерден сурап келишибиз керек экен. Мынакей достор, бизде конокто бүгүн Нурзат Жумамединова эжекебиз келип калды. Кол чабуулар менен тособуздагы эксперименттерди азыр сөзсүз түрдө баштайбыз. Эмне жөнүндө? Албетте от жөнүндө. Отту кантип күйгүзүү керек жана кантип өчүрүү керек. Ошол жөнүндө эксперименттер. Азыр биз металлды сууга күйгүзүп көрөбүз. Эч кандай от алдыруучу заты жок эле сууга металлды күйгүзүп көрөбүз. Бул металл өзү жумшак, бычак менен кескенге болот. Тыгыздыгы аз, ушундай металл. Анан сууну азыр биз чөйрөсүн текшерип коелук. Башкача айтканда бул фенолфталейн. Чөйрөнү текшергенде бул чөйрө азыр түссүз болсо, бул демек нейтралдуу чөйрө. Суунун чөйрөсү нейтралдуу. Ал эми бул эмнеге мындай жазып атам? Себеби дегенде азыр металлды сууга эритип, анан ушунун да чөйрөсүн текшерип көрөбүз. Эми ушуну сууга салып көрөбүз. Бул дистирленген суу. Фенолфталейн индикатор суюктугун куюп, биз суудагы калийдин эригенден кийинки чөйрөсүн текшеребиз. Марганцовка сыяктуу болуп калды. Малинанын түсүндөй өңгө айланды. Бул эмне түшүнөт? Бул калий сууда эрип, анан калийдин щелочь пайда болду деген сөз түшүнөт.
демек бул жерде сууда калий мындай күйүү менен эрип жок болуп кетти да сууда. Ошонун негизинде шелоштуу чөйрө пайда болду. Ширенкеси жок күйдө, Ооба, ширенкеси жок. Бул ушундай шелоштуу металлдар негизи ушундай сууда күйүү касиетине. Мындан тышкары калий, натрий, Франций, ушинтип сууда. Франция, Италия, Испания. Франция ушинтип эрип күйөт да. Экинчи экспериментибизге өтөбүз ушунда, Бул өзү атайын кургак, күйүүчү зат. Эми бул жерде мен көрсөткүм келип атат, өрттү кантип өчүрүш керек. Өрттү негизи кантип пайда болот? Өрт кургак спиртти ширенке менен күйгүздүк, от алды. От алгандан кийин абанын курамындагы кычкылтек менен кычкылданып, башкача айтканда оттун күйүүшүнө, алоолонуп күйүүшүнө кычкылтек жардам берет. А эгерде эгер отко кычкылтекти биз жөнөтпөсөк, азыр биз жабаары менен кычкылтек барбай калат. Отко анан өчүп калат. Бул неден түшүнөт? Демек, кычкылтек оттун алоолонуп күйүүшүнө, жолсо андан ары баягы өрт бардык затты күйүп кетишине кычкылтек жардам берет. Эми бул экинчи жолу өрттү кантип өчүрүш керек. Өрттү өчүрүүнүн эффективдүү жолу суу болуп саналбайт. Өрттү өчүрүүнүн атайын жанагындай өрттү өчүргүч баллондор бар. Мына ошолдун курамында атайын порошок түрүндөгүсү болот. Анан көмүр кычкыл газы отту өчүргөнгө жардам берет. Азыр биз ошону эксперимент кылып көрөбүз. Мына бул азыр от болуп күйүп атат. Ушуга уксус эссенциясын бул жери үйлөйт экен да тиги жаксы, жаап салсак, Бөбөки. Баштадык. Демек, муну үйдө дагы эксперимент кылып көрсөңөр болот. Сода уксус кислотасы менен, уксус эссенциясы менен реакцияга кирип, бул жерде көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгарат. Анан уксустун ацетаты пайда болот. Ал эми бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы отту өчүрдү. Ошол эле механизм иштеп Ушул механизм менен. Ушул механизми көбүнчөсү багы практикада көп колдонулат да. Достор, мынакей сиздер менен чогуу биз отту кантип күйгүзүү жана отту кантип өчүрүү керек экенин билип алдык. 3 эксперимент жасадык. Нурзат Ческе чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Достор, биз күнүмдүк жашоодо колдонгон, бирок өрткө себеп болуучу биз байкабаган толтура буюмдар бар. Азыр мен сиздерге дал ушул нерселер тууралуу айтып берем. Эң эле биринчиси, бул биз үтүктөп бүткөндөн соң үтүктү өчүрбөй коюу. Мындай учурда биз үтүктү дароо розеткадан сууруп, өрт болгон жерге суу же болбосо кум төгүшүбүз керек. Жана ошондой эле достор, жылыткычтарды кышында күйүп кетүүчү нерселерден алыс коюп, сапаттуу жылыткычтарды тандоого тырышып умтулуңуз, аракеттениңиз. Ал эми масштабтуу, чоң өрттөр эмнеден улам чыгат? Силер жаратылышка чыккандан кийин артыңардан өрттү өчүрбөй койсоңуздар, анда жаратылышка, табиятка чоң зыян келет. Ошол эле учурда чөп жыйналган жерде шеренке же болбосо фейерверкти колдонуу аябай коркунучтуу. Ал эми өрт чыкканын көрүп калсаңыздар, сөзсүз түрдө 101-ге чалып, алло, алло деп жардам сураңыздар. Шеренке экен. Достор, токтогула, дагы бүт элек. Продюсер Кундуз Аманова. Редактор Элдияр Мирбек уулу. Режиссер Медина Абакирова. Оператор Азиз Мамытов, Эрнис Сыдыгалиев. Монтаж Айсулу Тынышева, Нургүл Рысалиева. Башкы ролдордо Тармал Ырыспай Жумаев. Профессор Нурислам Талипов. Мадиш кыз Мадина Аскатова. Сүрөтчү Бакай Муса уулу. Эми бүттү.